Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Дүйнөлүк жаңылыктардан бүгүн кабардар болуп туруңуздар. Лайк басып жана каналыбызда эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписация деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгурочонду баса кетиңиздер. Сиздерге бүгүн дүйнөлүк кызыктуу жаңылыктарды айтып беребиз. Америкалык аскерлердин Кабул аэропортундагы өткөрмө бекеттеринде афгандардын үстүнөн көзөмөлдөп, аларга жасап жаткан катуу иш аракеттери тартылган кадрлар тарады. Аскерлер түтүн гранаталарын колдонушуп, адамдардын үстүнө ок чыгарып жана алардын буттарына мылтыктын таяктары менен сабашканы айтылат маалыматтарда. Талиптер сойкуларды аяосуз жазалаганы жатышат. Башын алып таш менен токмоктоп, дарга асып же коомчулуктун көзүнчө мазакташы мүмкүн. Афганистандык сойкулар тууралуу маалымат айрым порно сайттарга жарыяланган. Аны талиптер көрүп калышкан. Афганистандагы интим кызмат көрсөткөн аялдар жаңы бийликтин тушунда куугунтукка кабылышы күтүлүүдө деп айтылат басылманын маалыматында. Порно сайттардагы видеолордо сойкулканалардын жайгашкан жери көрсөтүлгөн. Ал жактагы аялдарга азыр коркунуч жаралды. Алар уурдалып же мыкаачылык менен өлтүрүлүшү мүмкүн деп билдирди басылманын булагы. Афганистанда интим кызмат көрсөтүү мыйзамсыз, бирок сойкулардын саны аябай көп. Алар ушундай жол менен үй бүлөсүн багып келишет. Июнь айында укук коргоо уюмдары Кабул шаарында жүздөгөн сойкулар бар экенин эскертишкен. 25 августтан баштап талиптер аялдарга үйдөн чыгууга тыюу салган. Мына Бостер айылындагы Интернет желесинде тараган бул видеодон бир топ жамаат афган, палестиналык түспөлдө кийинген адамдарды көрүүгө болот. Бул кадр Бостериде тартылган. Көпчүлүк жергиликтүүлөр мынча көп санда жүргөн чет өлкөлүктөр үчүн тынчсызданып, аларга терс маанайда карашууда деп айтылат. Афганистанга айланып кетпесе, бул Бостери айылы.